Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. 200 адам кармалган. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга каршы рейд жүргүзүлдү. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында мыйзамсыз мигранттарга каршы рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн 4-июнда аталган шаардын полиция кызматы билдирди. Маалымдалгандай, рейд учурунда полиция кызматкерлери 5000ге жакын чет элдик жаранды текшеришкен. Анын ичинен 200дөн ашуун адам кармалып, административдик иш жүргүзүү үчүн аймактык полиция бөлүмдөрүнө жеткирилген. Кармалгандардын көпчүлүгү айыппул жана мыйзам бузуу шарттарын жоюу тууралуу эскертүү менен кое берилди. Бирок миграция мыйзамдарын одоно бузган 30га жакын чет элдик жаранга өлкө аймагынан чыгып кетүү тууралуу билдирүү айтылды деп жазылат маалыматта. Мекеме рейд учурунда тартылган видеону да жарыялаган. Анда полиция кызматкерлери курулуш аянтчаларын текшерип, коомдук транспортторго кирип, автоунааларды токтотуп жатышканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле чет элдиктердин документтерин текшерип, кармалгандарды атайын унааларга салып жатканын байкоого болот. Садыр Жапаров: Бакиевди өлкөгө алып келүүгө кызыктар эмесмин. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга Бакиевди алып келүүгө кызыктар эместигин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы кабар агенттигине берген маегинде айтты. Бакиевди алып келүүгө чынында кызыктар эмесмин. Тескерисинче өздөрү кызыктар болуш керек эле. 2010-жылдан бери Бакиевди алып келели десек, Беларусь тарап бербей жатат деп элди алдап келишпеди беле. Ушул калптары элге ачыкталып калды. Биз сурасак макул берели, бирок ачык сот кылгыла дешти. Ага да өздөрү каршы чыгып жатышпайбы? Соттун ачык болуусуна эч кимисе кызыктар эмес. Эски жараны чукпай эле койбойсуңарбы деп жатышат. Ошондуктан Бакиевди алып келүү үчүн соодалашат деген сөз жаш баланын сөзү. Бакиевди алып келем деп бирөөлөр менен соодалашкыдай мен Бакиевге милдеттүү же карыз эмесмин, деди Жапаров. Ошондой эле өлкө башчысы өлкөдө стабилдүүлүк болуп турушун кааларын айтып, төмөнкүлөрдү кошумчалады. Чындап эле эски жараны чукпай эле коелучу деп ойлодум. Ачык сот болгондо деле күнөөлүүлөрдү соттош кыйын болот. Анткени окуя 10 жылдан ашып, кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кетти. Эске салсак, 3-июнда Кой Таш окуясына байланыштуу 1-май райондук соту өкүм чыгарган. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп табылып, ал мүлкүн конфискациялоо жана мамлекеттик сыйлыктардан ажыратуу менен 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Сот чечими тууралуу Кадыр Атамбаев пикирин билдирип, мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн соодалашууга пайдаланарын айткан. Булак Суберкежи. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиарбек Абжалиев кармалды. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алиарбек Абжалиев 13-июлга чейин камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 4-июнда Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменен билдиргендей, Абжалиевди камакка алуу боюнча УКМК Чүй облусу боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү арыз берген. Эске салсак, 2022-жылдын март айында УКМК мурдагы Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиев карата алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Анда Абжалиевдин депутат болуп турган мезгилде жакын туугандары менен сүйлөшүп алып, алдамчылык жолу менен жеке ишкерге $2 миллион өлчөмүндө зыян келтиргени айтылган. Иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде ал кармалган. Ага расмий айып тагылып, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Кийинчерээк Абжалиев келтирилген зыяндын толук төлөп бергенине байланыштуу үй камагына чыгарылган. Алиарбек Абжалиев мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. Булак Суберкежи. Орусияда балдарын өлтүрдү делген эне сот отурумда күнөөсүн мойнуна алды. Орусиянын Канс шаарында 3 баласын балта менен өлтүрүүгө шектелген эне психологиялык, психиатриялык экспертизага жөнөтүлдү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, тергөө комитети шектүүнүн кылмыш учурундагы абалын билүү максатында аны Москвадагы улуттук медициналык изилдөө борборуна жөнөттү. Буга чейин Канс шаарынын Герцена көчөсүндөгү үйдөн 3 бала, 4 жашар кыз, 7 айлык жана 8 жаштагы балдар башы
энеси кесилген абалда табылган. Шектүү катары алардын 29 жаштагы энеси кармалып, өзгөчө мыкаачылык менен жасалган адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 7 айлык баланын башын кесип, сервантка салып койгон аял үй кожойкеси 2019 жылдан бери психиатриялык клиникада каттоодо турган. Бул окуядан аз күн мурун күйөөсүнөн кечирим сураган, бирок ал маани берген эмес деп жазылат маалыматта. Облустук прокуратуранын маалыматына караганда, бул үй бүлө 2024 жылдын октябрынан бери профилактикалык каттоодо турган. Алардын 4 баласы болгон. Жалгыз 7 жаштагы баласы үйүндөгү кырсык болгон маалда мектепте болуп аман калган. Учурда тайнестин колунда. Балдардын атасы баласын сабап салган үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган. Укук коргоо органдары аялга 2024 жылдын сентябрь айында параноидтик шизофрения диагнозу коюлганын айтышкан. Сурак маалында аял кызын монтуп өлтүргөнүн, уулдарын балта менен чапканын мойнуна алган. Тергөөдө кызынын денесинде балтанын издери да бар экенин билдирген. Красноярск шаарынын Борбордук райондук соту аялды 2 айга тергөө абагына камап, ал жерден психиатриялык жардам ала турган болду. Отурумда ал күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Булак суу берекежи. Ошто мыйзамсыз балык оолоого шектелип, Кытайдын 3 жараны кармалды. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алар дарыядан балыкты атайын электрондук балык оолоочу шаймандар менен мыйзамсыз түрдө кармап жаткан жеринен кармалган. Аталган факты боюнча тиешелүү тартипте административдик протокол түзүлүп, материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.